Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Бүткүл аламдардын ээси болгон жараткан Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Дүйнө ахиреттин бактылуулугун көрсөтүп берип кеткен пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга салам жана салаваттар болсун. Алхамдулилла, жараткан Аллах Таала чексиз шүгүрлөрдү айтуу менен мына ушул муфтияттын Россияда, Орусияда өкүлчүлүгүнүн эмне максатта, эмне кызматтарды кылат, кандай болгон, кантип болуп калган деген суроолорго ушу мекендештерибиз менен аралашып жүрүп, ушу суроолордун пайда болгонун көрүп, ушуга мына Учкунбек телеканалына дагы мен ушул учурдан пайдаланып ыраазычылык билдирмекчимин. Атайын ушул суроолорго жооп берсеңиз деп келип калгандыгына байланыштуу мен азыр сиздерге ушу түз эфирден ушул суроолорго кененирээк токтолуп кетүүнү туура көрдүм. Алхамдулилла, биз өзүбүз Аллах Тааланын өкүмү ушул мекендештерибиздин катарлаш эле 2003 жылы Кыргызстандан Россияга Алланын берген рызкысын чачкан жеринен терип жешти насип кылган экен. Орусиянын ушу Сибирь тарабындагы Улан-Удэ, Чита шаарларында мекендештерде эле эмгектенип базарда, соода тармагында кызмат кылдык. Ушул жактарда окуп калгандыгыбызга байланыштуу мекендештерибиздин бир канча динден алыс болуп калгандыгына байланыштуу, динден алыстап кеткендиги, ушул ичимдиктер жактарга көбүрөөк берилип калгандыгын көрүп, зээним кейип, ушуга бир кызмат кылсак деген ниет пайда болуп, ошондон башталып, Кыргызстандагы алым уламаларыбыз, Аллах рахмат кылган болсун, досубуз, Чубак ажы доскебиздин жана бүгүнкү күндөгү динге, Кыргызстан элине талыкпай эмгектенип жаткан чоң устаздарыбыз, алымдарыбыз, дамлаларыбыз өздөрүнүн пикирлерин, кеңештерин айткан себептен Сибирь жергесине ушул устаздын шакырт экенсиз, кызмат кылып бербейсизби? Биздин мекендештердин ушул жакта башка бир секта, башка бир фырка, башка бир теченияларга кирип кетпестиги үчүн жана ошондой эле ата бабабыз тутуп келген динде сакталып, ошо иман менен, дин менен жашасак, үй бүлөнүн сакталыштыгы, соода сатыкта жүргөндө соодаларыбыздын бир адал болуп калыштыгына, эмгек рызкы таап жешибизге себепчи болуш үчүн ушу бир өкүлчүлүк кызмат кылып бербейсизби деген ушу чоң устаздарыбыздын пикирлери себебинен 2011 жылы Чита Сибирьге өкүл болуп тайындалдык. Андан кийин кылган кызматтарыбыздын берекетинен алым уламаларыбызды ушу Россияда мекендештерибиздин динден алыс калып калбастыгы үчүн руханий азык алып, руханий жактан ушу азыктандырыш үчүн алыс жерде, бөтөн жерде жүргөндө ушу имандан алыс калбай, үй бүлөбүз дин менен сакталса экен деген максатта алым уламаларыбызды ушу Россияга ташып, мекендештерибизге жеткизип уюштуруп, Россиядагы муфтий хазраттары менен тил табышып, сабактарды уюштурууну баштаганбыз. Ошо кылган кызматтардын берекетинен алхамдулилла кийин уламалар биргеликте дамлалар ушу кеңешип туруп, Сибирь сизге чактык кылат экен. Эми ушу Дальний Восток, Иракы чыгыш жана ошондой эле Уралдан баштап кызмат кылып бериңиз деген сунушту айтып, ошого чечим чыгарып беришти. Урал, Сибирь, Дальний Восток, Иракы чыгышка муфтияттын өкүлчүлүгүнүн кызматын кылдык. Ошол ар бир шаарга, бул жагы ушу Южный Сахалинге чейин, бул жагы Мирный, Якутскиге чейин, Ханты-Манты, Сүргүт, Новосибирск, Красноярский, Улан-Удэ, Чита, ушу бир канча шаарларга, Екатеринбург, бир канча шаарларга Кыргызстандын аттын качкасындай болгон алым уламаларыбызды, ошол эле Абдушкур ажы Нармат устазыбызды, Максат ажы, Токтомушев дамылабызды, Садыбакас Дооло устаздарыбызды, бир канча ушул устаз алым уламаларыбызды мекендештерге жеткизип, иман сөзүн, Кур'ан сөзүн, пайгамбарыбыздын мубарак хадистеринен сабактарды кылганга, эмгек кылганга Аллах Таала мүмкүнчүлүк берди. Жараткан Аллах Тааланын өкүмү экен, ушу тагдырда жазылган экен. 2019 жылы биздин муфтияттан ушундай приказ чыгарышты. Сиз ушу Россия боюнча
ушул ата бабабыз тутуп келген диндин сакталышы, жайылышы боюнча бөтөн эл, бөтөн жерде эмгектенип жүргөн мекендештерибизге дагы бир кызмат кылып бериңиз деп чечим чыгарышты. Россия боюнча муфтияттын Орусия боюнча өкүлү болуп берүү сунуш түшкөндүк себептен азыр мына 3-чү жылга баратат. Кудайым буйруп, ушу Москва шаарында мекендештер менен бир канча иш-чараларды өткөзгөнгө Аллахым мүмкүнчүлүк берди, алхамдулилла. Ушу Россиядагы Россия боюнча ушул муфтий хазраттар Раул Гайнудин хазрат менен жана ошондой эле Москва шаарынын муфтийи Элдар Алиадинов менен биргеликте тыгыз эки мамлекеттин ортосунда ушул мамилелердин бекемделиши барды келди. Биздин алым уламаларыбыздын ушул Москва шаарына, Орусия жергелерине, шаарларына келишине, бул Москвада биздин муфтийлердин дагы Кыргызстанга барыштарына бир канча ушул эмгек салымдарыбыз болуп жатат. Алхамдулилла, жакында эми эл дегенде эл суроолор туулат экен. Ушул өкүлчүлүктүн ачылгандыгы тууралуу көп мекендештерибиздин кабары да жок экен. Ушул учурдан пайдаланып айткым келет. Биздин өкүлчүлүк Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын Орусияда өкүлчүлүгүнүн адреси жайгашкан жайы ушул улица Большая Ардынка 38 строена 1. Ушул жерде айымдар үчүн дагы, эркектер үчүн дагы жума күнү, 6-чы күнү, базар күндөрү, ушул дем алыш күндөргө атайын ушундай бир мөлжөлдөнүп, ушундай бир расчеттор алынып, выходной күндөргө, дем алыш күндөргө сабактарды уюштурганбыз. Себеби чындыгында кой аксагы менен жүздөгөндөй биздин мекендештердин көпчүлүк бир ката кетирип алып жаткандары ушул дин чөйрөсүнөн алыс калган себептен, үйдө иман, Алланын улуктугу бир жүрөктөн алыс калган себептен канча жаш үй бүлөлөрдүн ажыралып калышына себепчү болуп жатышы көйгөй, бир жүрөктү ачыштырат. Себеби канча бир тууган мекендештерибиз ушул талак маселеси менен кайрылуу акыркы учурларда аябай көп өсүп баратат, көбөйүп баратат. Мына ушуну алдын алуу максатында түшүндүрүү иштерин колдон келишинче аракет жасап жатабыз. Учурдан пайдаланып айта кетейин, көп жерде ушу суроо беришет. Муфтияттан каражат бөлүнөбү деп. Жок, бизде азыр ачык эле айткан жакшы, каражат биздин муфтияттан бөлүнбөйт. Биздин муфтият ушул приказ чыгарып, өкүлчүлүк деп уруксат берген. Россиянын муфтиятынын келишиминин негизинде эки мамлекеттин ортосунда муфтияттардын келишиминин негизинде өкүлчүлүккө уруксат берилген. Бул жерде офис, бул жерде класты ушул мекендештерибиздин, мигрант мекендештерибиздин күчү менен, аракети менен бир канча ушул соодада жүргөн досторубуздун кызматтарын дагы атап кетсем болот. Анан кийин мына 3-чү жылга мен келишим 3-чү жылга бараткан болсо, жакын арада чоң бир иш-чара өткөн жатат, Кудайым буйруса, январь айында. Бунун максаты ушу мигрант мекендештерибиздин башын бириктириш, ынтымакка, биримдикке, максат Алланы таанып, дин менен жашап, аттын качкасындай болгон аалымдарыбыздын, устаздарыбыздын бир алтын асыл сөздөрүн, баяндарын, Куран, хадистен айтылган насаат кеттерди, сөздөрдү угуп, жүрөгүнө бир иман уялап, руханий азык алып, үй бүлөнүн тынчтыгы, жүрөктүн тынчтыгы, мекенибиздин кадыр-урматын бөтөн эл, бөтөн жерде, ушул жердеги мыйзамдын негизинде чектен чыкпастан, ушу бир адеп ахлакты бир үйрөнүп калса деген максатта ааламдардын мырзасы болгон пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын урматына арналып жаткан ушул Маулид ан-Наби кечеси өткөнү турат. 9-10 январь